بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбызга маалым болгондой, Курман айт күнү да жакындап калды. Бул күндө мусулмандар Курман айт намазын окушуп, андан соң Аллах Таалага жакындоо иретинде даярдап койгон курмандыктарын чалып башташат. Бул күндө курмандык чалууну каалаган мусулман адам курмандыгы туура болуу үчүн жана шариатта көрсөтүлгөндөй болуу үчүн курмандык чалууга байланыштуу болгон маселелерди, өкүмдөрдү жакшылап билип алуу керек. Бул сабагыбызда ошол курмандык чалууга байланыштуу болгон кээ бир негизги маселелерге токтолобуз. Биринчиден, курмандык деген бул араб тилинде удхия деп айтылат, көптүктүрү адахи. Бул удхия сөзүнүн шариаттагы мааниси Курман айт күнү жана андан кийинки белгиленген күндөрдө Аллах Таалага жакындоо иретинде курмандыкка чалына турган малга айтылат. Аллах субханаху ва тааля бул курмандык чалууга буйруп өзүнүн сөзүндө «Фасолли ли роббика ванхар» сен Роббиң үчүн намаз окугун жана курмандык чалгын деди. Курмандык чалууга Аллах Таала буйруду. Башка аятта Аллах Таала «Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи роббил аламин ла шарика лах ва бидалика умирту ана аувалу муслимин». Айткын, менин намазым, курмандыгым жана жашоом, өлүмүм эч бир шериги жок ааламдардын Роббиси болгон Аллах Тааланын өзү үчүн гана деп деди. Аллах Таала ибадаттардын катарына бул жерде эмне менин курмандыгым деп курмандыкты кошту. Аллах субханаху ва тааля башка аятта дагы айтат: «Ва ликулли умматин жаална мансакан лиязкуру исмаллахи ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам». Аллах Таала бул сөзүндө биз ар бир үммөткө аларга ырыскы кылып берген чарба малдарын Аллах Тааланын ысымын эскеришип, эскерүү үчүн же курмандык чалууну буйрудук. Курмандык чалууну ар бир үммөткө эмне бергенбиз деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү дагы Анас радиаллаху анху айткандай, бул хадис муттафакун алейх. Анас радиаллаху анху айтат: «Дахха набий саллаллаху алейхи ва саллям бикабшайни амлахайни акаранайни ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما». Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүйүздүү болгон ак кара аралашкан, ак каралар аралашкан түстүү эки кочкорду курмандыкка чалды өз колу менен. Аны мууздап жаткан учурда бисмилла Аллаху акбар деп бутун ошол эмне кочкордун жанына басып бисмилла Аллаху акбар деп курмандыкка чалды деди. Эки мүйүздүү ак кара түс аралашкан кочкорду курмандыкка чалды деди. Жана да бул курмандык чалуу бул баарыбызга белгилүү болгондой Ибрахим пайгамбардан калган сүннөт. Ал эми бул курмандык чалуунун өкүмүнө келе турган болсок, өкүмү кандай? Важиппи же суннабы? Алымдарда эки ой бар. Кээ бир алымдар курмандык чалуунун өкүмү важип дешкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин далил кылышып айтышкан. Ибн Мажа рахимахулла өзүнүн сунанында алып келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман кана лаху саа ва лам юдаххи фала яқрабанна мусаллана». Кимдин күчү жетип туруп, кимдин чамасы болуп туруп курмандык чалбаса, ал биздин намаз окуй турган жерибизге жакындабасын деген хадис. Кээ бир алымдар курмандык чалуунун өкүмү бул бекемделген сүннөт дешкен. Умму Салама радиаллаху анхунун хадисин жана башка хадистерди далил кылышат. Ал хадисте Умму Салама радиаллаху анханын хадисинде пайгамбарыбыз эгерде акыркы Зулхиджа айынын биринчи 10 күндөгү кирип келсе, силердин бирөөңөр курмандык чалууну кааласа деп айткан. Ва арада ахадукум ан юдаххия кааласа деп айтып атат пайгамбарыбыз дешип, бул бекемделген сүннөт деген. Курмандык чалуунун өкүмү кандай болгон учурда да бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан
келген, пайғамбарыбыз жасаған ибадат болып есептеледі. Айтқанымыздай Ибрахим пайғамбардан қалған сүннет. Эми бұл құрмандыққа чалына тұрған малдың, же болбосо құрмандыққа чалынчу айбандын шарттарына келе тұрған болсок, биринчиден құрмандыққа чалына тұрған мал бахиматул ан'амдан болу керек. Анткени Алла субханаху ва тааля аля ма разақахум мин бахиматил ан'ам деді. Аларға ырысқы қылып берген чарба малдарынан деп айтты. Бахиматул ан'амға тө, жана уй, қой кирет. Еркек ургачылары. Қойго дагы эмне ечки, теке кирет. Бұл биринчи шарты. Ошол эмне чарба малдарынан болуш керек. Курмандыкка чалына турган мал. Экинчи шарты, ошол курмандыкка чалына турган мал шариатта көрсөтүлгөн жашка толуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде, Муслимде келген хадисте буйруган: "Ла тазбаху илля мусинна илля ан ясур алейкум фатазбаху жазаа мин ад-дан." Мусиннаны гана сойгулады курмандыкка. Бир гана силер эгерде оор келип калчу болсо, анда койдон 6 айга толгонун эмне чалсаңар болот деди. Мусинна дегени бул төнү ала турган болсо, канча жашка толуу керек төө? Төө 5 жашка толгон болуу керек. 5 жашка толуп 6 жашка карай эмне кеткен болуу керек. Ал эми уйдун жашы жана ошондой эле бука дагы кирет. Эмне 2 жашка толуп 3 жашка карап кеткен болуу керек. Ал эми эчкинин жашы, эчкиге теке да кирет, эркеге, ал эмне 1 жашка толгон болуу керек. 1 жашка кирген болсо да болбойт. 1 жашка эмне толгон болуу керек. Ал эми койго келе турган болсок, койдун жашы жада болсо боло берет. Жада ал 6 айга толгон болуу керек. Эгерде бир мусулман адам 6 айга толгон козуну курмандыкка чалууну кааласа, анда бул жарайт. Ал эми 6 айлык эчкини курмандыкка чалам десе, жок, ал жарабайт. Сөзсүз түрдө эчки 1 жашка толгон болуу керек. Бул экинчи шарты. Эмне курмандыкка чалына турган мал белгилүү, шариатта белгиленген жашка толгон болуу керек. Үчүнчү шарты, курмандыкка жараксыз кылып кое турган айыптардан таза болуу керек. Курмандыкка чалына турган мал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бара радиаллаху анхудан келген хадисте эмне 4 сыпатты эскерип койгон. Курмандыкка жарабайт деп. Эгерде ушул 4 сыпат кайсыл бир курмандыкка чалына турган малда табыла турган болсо, ал курмандыкка жарабайт. Ал төртөөнүн биринчиси, бул төртөө менен гана чектелбейт. Ушул төртөөнө окшогон дагы башка айыптар, оорулар болсо, же төртөөнүн дагы катуураак, жогору болгон айыптар боло турган болсо, анда бул да жарабайт. Ошол айыптардан курмандыкка чалына турган мал сокур болуусу. Бир көзү көрбөй турган же 2 көзү көрбөгөн сокур болсо, бул да жарабайт. Экинчи айып, ачык айкын оорулуу болсо, оорулуу экендиги ачык айкын билинген мал болсо, бул да жарабайт. Үчүнчү айып, баса албай турган, буту аксак болгон, баса албай турган мал болсо, буту сынык же баса албайт, сынык болбосо дагы. Төртүнчүсү, өтө эле эмне этсиз болуп, арык боло турган болсо. Бул 4 эле айып менен чектелбейт айтканыбыздай. Башка дагы ушул сыяктуу айыптар же мындан дагы катуу айыптуу боло турган болсо, курмандыкка чалына турган мал, ал анда жарабайт. Ал эми мындан жеңил бир айыптар боло турган болсо, анда аларды чалуу бул макрух болот. Мусулман адам курмандыкка чала турган малын эң жакшысын тандоо керек. Анткени бул Аллах үчүн арналган курмандык. Бул үчүнчү шарты. Айтканыбыздай, эмне курмандыкка жараксыз кылып кое турган айыптардан таза болуу керек. Төртүнчү шарты, шариатта белгиленген убакытта чалынуу керек курмандык. Белгиленген убакыттан мурда чалса дагы же кийин чалса дагы ал курмандыкка өтпөйт. Курмандыкты чалуу качан башталат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келген. Бара радиаллаху анхунун хадиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курман айт күнү эң биринчи намаз окуйт эле. Андан кийин намаздан кайтып барып курмандыкты чалат элек деген.
Андықтан құрмандықтың чалуу убактысы Құрман айт намазын оқуғандан кейін башталады. Кимде ким бизде көп жаңылыштықтар болот ушул жерде, ар түрдүү себептер менен. Құрман айттан бир күн мурун же болбосом эртеге Құрман айт деген күн түнү чалат құрмандығын, же намаздан мурун, фажр убагында намаздан мурун чалышат. Бул эч качан құрмандыкка жарабайт. Жундуб ибн Суфьян радиаллаху анхудан келген хадис, бул хадис муттафакун алей, Бухари Муслимде келет. Бул сахаба айтат: "Шахидтул адха ма Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, фаламма қада салатаху бин нас, назара иля ганамин қад дубихат." Бул сахаба айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Құрман айтка күбө болдум. Пайгамбар намазды окуп бүткөн соң карады" дейт. Бир кой құрмандыкка чалынып калган дейт, намаздан мурун. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман забаха qabla as-salah فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله." Ким намаздан мурун, Құрман айт намазынан алдын құрмандығын чалса, анда ал анын ордуна башка құрмандық чалсын деди. Ал эми кимде ким құрмандығын чала элек болсо, ал бисмилла деп чала берсин құрмандығын деди. Бул хадис бизге далил, кимде ким намаздан мурун құрмандығын чалса, ал құрмандыкка өтпөйт. Ал жөн гана, жөнөкөй учурдагы эт сыяктуу, ал құрмандыкка жараган жок, құрмандыкка өткөн жок ал. Ошондуктан құрмандык чалуунун башталган убакыты эмне Құрман айт намазы окулгандан кийин башталат. Ал эми кимде ким бир тоодо, мечиттер жок, элдер жок, ошондой тоодо жашай турган болсо, ал адам Құрман айт намазы окулгандай убакытты өткөрүп туруп құрмандыгын чала берет. Ал эми құрмандык чалуу качанга чейин узарат? Акыркы убактысы качан? Алымдарда бул маселеде эки сөз бар. Кээ бир алымдар Құрман айт күнү андан кийинки 2 күн дешкен. Кээ бир алымдар Құрман айт күн жана андан кийинки 3 күн дагы құрмандык чалына турган күндөр деген. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айяму ташриқ айяму акилин ва шурбин ва зикрин лилла деген. Эмне ташриқ күндөрү жеп иче турган, Аллахты эскере турган, Аллахтын ысымын эскере турган күндөр деген. Андыктан бул маселеде кээ бирлери Құрман айт кошулганда 3 күн десе, кээ бирлери Құрман айт күн кошулуп 4 күн убакытта құрмандыгын чала берсе болот дешкен. Бирок эң жакшысы, эң эле абзели намаз, Құрман айт намазы бүткөндөн кийин шашып құрмандыгын чалуусу. Бул мустахаб. Бул бардык алымдардын сөзүнүн негизинде. Бул эмне 4-чү шарты айтканыбыздай. Эмне белгиленген убакытта чалынуу керек құрмандык. Ошол шарттар сөзсүз түрдө табылуу керек. Айтканыбыздай, кимде ким ушул шарттардын бирөөсүн аткарбай турган болсо құрмандыгында, ал эч качан құрмандык болуп эсептелбейт. Айтканыбыздай, биринчи шарты бахиматул анамдан болуу керек, экинчи шарты шариатта белгиленген жашка жетүү керек, чалына турган мал, жана айыптардан, құрмандыкка өтпөй турган ошондой айыптуу айыптардан таза болуу керек. 4-чү шарты белгиленген убакытта чалынуу керек. Ал эми бул құрмандык чалуунун сүннөттөрүнө жана адептерине келе турган болсо, құрмандык чалууну каалаган адам Зулхиджа айы жаңыргандан тарта құрмандыгын чалганга чейин 10 күн аралыгында чачын, тырмактарын, денесиндеги түктөрүн албай туруу керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умму Салама радиаллаху анхудан келген хадисте: "Ман кана лаху зибхун ядбахуху, фа иза ахалла хилалу зилхиджа фала яхузанна мин ша'риhi ва ла мин адфариhi шай'ан хатта юдахи." Ким құрмандык чалууну каалаган болсо, Зулхиджа айы жаңырган болсо, анда ал чачын, тырмактарын албай турсун, качанга чейин? Құрмандыгын чалганга чейин деди. Бул хадис Муслимде келген. Андыктан құрмандык чалууну каалаган адам Зулхиджа айы жаңыргандан тарта құрмандыгын чалганга чейин айтылган чачын кыруудан, чачын алуудан, тырмактарын, денесиндеги түктөрүн алуудан тыйылып турат. Бул құрмандык чалууну каалаган адамга гана. Ал эми мисалы бир үй бүлөдөн атасы құрмандыкка чалып аткан болсо, анын үй бүлөсүнө шарт эмес.
үй бүлөсү дагы, аялдары дагы албаш керекпи, тыйылыш керекпи десе жок. Курмандык чалууну каалаган адам гана. Жана экинчи нерсе бул адептериндеги курмандык чалууну каалаган адам өз колу менен курмандыгын чалганы жакшы. Эгерде ушул нерсеге чамасы жетсе, өзү курмандыкка, эмне курмандыгын өзү чалганы жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз колу менен курмандыгын чалды. Башка бирөөнү муздатса, сойдурса болобу? Ооба, болот. Бирок эң жакшысы айтканыбыздай өзү курмандыгын өзү чалганы. Жана башка бирөөгө дайындаса да болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхуну дайындагандай. Жана да бул курмандыктын адептеринен ошол курмандыкка чалган малынын эти кандай болуу керек, эмне кылуу керек? Эң жакшысы алымдар айткандай 3кө бөлүү керек. Бир бөлүгүн өзүнүн үй бүлөсү өзү үчүн, экинчи бөлүгүн кошуналарына, туугандарына хадия иретинде берүү керек. Үчүнчү бөлүгүн бейбечара, колунда жок, мискин, факирлерге садака кылуу керек. Кени Аллах субханаху ва таала факулу минха ва ат'имул баисал факир деген. Курмандыктан жегиле жана муктаждарга жедиргиле деген. Жада калса кээ бир алымдар эгерде кимде-ким курмандыгын эч кимге бербестен эле, садака кылбастан эле өзүнө ала турган болсо, анда бул адам күнөөкөр болду, аятка каршы чыгып. Эми бул адамга акчасына болсо дагы эт сатып алып садака кылсын дешкен кээ бир алымдар. Ошондуктан айтканыбыздай эң жакшысы курмандыктын этин 3кө белип, жана айтканыбыздай кылыш керек. Жана бир маселе, курмандыкка чалдырууда бирөөгө дайындап касапчыга сойдурган болсо, эми бул касапчыга ал курмандыкка чалынган малдын этинен, анын акысы катарында же анын да бир бөлүгүн, башка бир бөлүгүн берүүгө тыюу салынат. Анткени бул курмандык баары Аллах үчүн арналган. Сатууга берилбейт. Эч качан сатууга мүмкүн эмес. Ал эми ал касапчы жакыр боло турган болсо, же муктаж боло турган болсо, ага белек иретинде, хадия иретинде же садака иретинде берген болсо, эч кандай зыяны жок. Жана ошондой эле курмандыкка чалына турган малдын терисин, туяктарын сатууга болбойт. Же бирөөгө, муктаж адамга берүү керек садака кылып, же өзү колдонуп коюу керек. Дагы бир айтып кете турган маселе, ал ошол башында эскерилиш керек эле. Курмандыкка чалууда эгерде төөнү же уйду чала турган болсо, 7 адам шерик болсо болот. Бирок төөдө же уйда гана. Ал эми койду чала турган болсо, же эчкени, анда шерик болгонго болбойт. Жана курмандык чалууда бир адам өзүнүн үй бүлөсүнөн, өзүнүн атынан бирөөнү эмне курмандыкка чалса болот. Ошол менен курмандык чалууга байланыштуу болгон кээ бир негизги маселелерди айткан болдук. Валлаху алам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва